Кадыров Украинага Чеченстандын коопсуздук күчтөрүнүн жаңы бөлүктөрүнүн жөнөтүлгөнүн көрсөттү. Анда улутчулдар менен бандера айттери жетишпейт деп билдирет Мировая война маалымат кызматы. Видеого лайк басып, подписациядан кнопканы басып, жандагы коңгуроочуна баса кетиңиздер. Орусиянын Новая газета басылмасынын баш редактору, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Дмитрий Муратов аталган наамдын медалын аукциондо сатып, түшкөн акчаны украиналык качкындарга, жарадарларга жана ооруканада жаткан балдарга берүүнү чечти. Бул тууралуу басылманын сайтында жарыяланды. Анда журналист аукцион өткөрүүчү мекемелерге кайрылып, медалды сатып беришин өтүнгөн. Ал ок атышууну токтотууга, туткундарды алмашууга, сөөктөрдү кайтарууга, гуманитардык коридорлорду ачууга жана качкындардын коопсуздугун камсыздоого чакырды. Дмитрий Муратов Нобелдин тынчтык сыйлыгын 2021 филиппиндик журналист Мария Ресса менен чогуу алган. Аларды сыйлоо аземи былтыр 10 декабрда Норвегиянын борбору Ослодо өткөн. Нобель комитетинин билдирүүсүндө журналисттерге абройлуу эл аралык сыйлыкты демократияга жана тынчтыкка өбүлгө түзгөн пикир эркиндигин коргоодогу аракеттер үчүн берилген. Физиология боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Джеймс Уотсон өз медалын 2014-жылы $4,8 миллион саткан болчу. Физика боюнча алган медалын Леон Ледерман 2015-жылы $765 миң сатып, дарылануу үчүн жумшаган. Сыйлыктын лауреаттарынын үй-бүлөлөрү да медалдарды ар кандай максаттарда аукциондорго коюшкан. Андалар $395 миң $2,2 миллион чейин жеткен. Баткендин Сүлүктүү шаарында тажик жараны чек аранын мыйзамсыз өтүү беренесине айыпталып кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициядан кабарлашынча, Тажикстандын Согду облусунун 47 жаштагы Силик Сода Нигина аттуу тургуну Сүлүктүү шаарындагы ашканалардын биринде иштеп жүргөн. Учурда факт кылмыш жаза кодексинин 378-беренеси мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталат. Шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына кармалды. Тажик тараптан анын кармалышы боюнча расмий маалымат бериле элек. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ымала 2021-жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин муздап кеткен. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 киши жаракат алган. Тажикстан тараптан 19 киши мерт болуп, 87 адам жабыркаган. Эки тарапта тең ондогон үйлөр жана башка объектилер өртөлгөн. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжал быйыл 27 январда да катталды. Кыргызстандан жалпысынан 13 адам жаратылса, Тажикстандын Ховар маалымат агенттиги жаңжалда 2 тажик жаранын набыт болуп, дагы 10 адам жаратылганын кабарлады. Бишкек менен Дүйшөмбү окуялары үчүн бири-бирин айыптаган.